Ысык Көл областынын Тоң районундагы Кызыл Туу айылынын Жумаев Мырзабек атындагы жалпы орто билим берүү мектеби. 8-класс. Адабият сабагы. Кыргыз тил жана адабият мугалими Жумаканова Рахат Рысбековна. Саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. Баарыңарга жагымдуу маанай тартуулап, бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Жеңи жок акындын Жалгыз тал менен сүйлөшүү деген чыгармасын өтөбүз. Сабагыбыздын максаты окуучулар Жеңи жоктун ырларынын идеялык мазмунун аныктап, акындын жеке тагдыры менен байланыштырып салыштыра алышат. Акындын чыгармаларындагы көркөм чеберчиликти, стилдик өзгөчөлүктөрдү аныкташат. Окуучулардын сөз байлыктары өсүп, акындын аталган ырындагы баалуулуктарды турмушта пайдаланууга аракет кылышат. Анда балдар, өткөнкү сабакта Жеңи жок акындын өмүр баяны менен таанышканбыз. Анда азыр кыска тест аркылуу Жеңи жоктун өмүр баянын эске салабыз. Биринчи суроо. Жеңи жоктун өз аты ким болгон? А варианты Бекмурат, Б варианты Өтө, В варианты Жеңи жок, Г варианты Көкө. Экинчи суроо. Жеңи жок кайсы акын менен айтышып Жеңи жок атка конот? А варианты Калугул, Б Эшмамбет, В варианты Нурмолдо, Г варианты Токтогул. Үчүнчү суроо. Ал канча жашында дүйнөдөн кайткан? А варианты 1916 жылы 56 жашында. Б 1908 жылы 48 жашында. В 1910 жылы 50 жашында. Г варианты 1912 жылы 58 жашында. Анда балдар, жакшылап ойлонуп, туура жоопту белгилейбиз. Балдар, баарыбыз туура жоопту белгиледик болуш керек. Мен силерге ишенем. Анда туура жообу биринчи суроо. Жеңи жоктун өз аты ким болгон? Туура жообу Б варианты Өтө болгон. Экинчи суроо. Жеңи жок кайсы акын менен айтышып Жеңи жок атка конот? Туура варианты В. Нурмолдо акын менен айтышып Жеңи жок атка конот. Үчүнчү суроо. Ал канча жашында дүйнөдөн кайткан? Туура варианты Г. 1912 жылы 58 жашында дүйнөдөн кайткан. Азаматсыңар балдар. Анда эмесе балдар, сабагыбызды баштайбыз. Сабагыбызды баштаардан мурун мен Токтогулдун 4 сапыры менен баштагым келип турат. Орошон акын өтө эле, оң менен солго тең эле. Арыстан акын өтө эле, агылган ырдын кен эле, деп Токтогул акын айткандай, Жеңи жок ырчылык менен гана чектелбей, элдик ооз-эки чыгармачылыкты байытып, Манас, Семетей, Сейтек, Кожо Жаш, Эртөштүк өңдүү эпосторду күндөп түндөп айткан жомокчу, улуу дастанчы жана өз замандаштарынан айырмаланып сабаттуу акын болгон. Акындын Жалгыз тал менен сүйлөшүү деген ыры көбүнчө жалгыз тал деп гана айтылып жүрөт. Ырда акын тал менен кадимкидей сүйлөшөт. Эми алар эмне жөнүндө сүйлөшүшөт? Балдар, баарыбыз кунт коюп угабыз. Жалгыз тал менен сүйлөшүү. Жеңи жок.
Бакайырда жалгыз тал, баласы жок байкуштал. Жол боюнда жалгыз тал, жолдошу жок байкуштал. Тукабадай жайылган, бүрүң кана жалгыз тал. Экөө элең башында, бириң кана жалгыз тал. Аймактуу чогуу жашаган, элиң кана жалгыз тал. Аркалап жүрүп чоңойткон, атаң кана жалгыз тал. Көтөрүп жүрүп чоңойткон, энең кана жалгыз тал. Өзүң менен бир тууган, эниң кана жалгыз тал. Тегеренип ойногон, балаң кана жалгыз тал. Агаң кана, тагаң кана. Деген жеңи жоктун суроосуна тал төмөнкүчө жооп берет. Булактагы жалгызмын, муңдуу болгон байкушмун. Башаттагы жалгызмын, баласы жок байкушмун. Шамал алды бүрүмдү, өзүм менен тең өскөн, адам кескен инимди. Ачайып чыккан бутагымды, баканчы келип кести. Узун чыккан бутагымды, уукчу келип кести. Түз чыккан бутагымды, түндүкчү келип кести. Ошол себептен жалгыз турамын, пендеге тийсин убалым. Аңгырап жалгыз турганым, адамга болсун убалым. Жеңи жок менен талдын мына ушундай ырсаптары менен сүйлөштү. Балдар, бул чыгармада ташкаранын зулумдугунан жеңи жоктун туулуп өскөн жерден куулушу, баласы жок туяксыз өтүшү өтө айкын чагылдырылган. Жеңи жок таластан кетип Аксыга барганда Артык байдын Көксулуу деген кызына үйлөнгөн. Атына жараша заты бар аял жанда жок сулуу, акылдуу, назик, тектүү жердин кызы болчу. Экөө ээрчишип, бактылуу өмүр сүрүштү. Бирок бири кем дүйнө деген ушулбу? Алар балалуу болушкан эмес. Сезимтал акын куу баш болуп өмүрдөн өтөрүнө күйүп ушул ырын чыгарган экен. Ырда акындын жеке жашоосунан башка табиатты коргоо маселеси да көтөрүлгөн. Акын жаратылышты жандандырып, аны менен адам менен сүйлөшкөндөй сүйлөшөт. Демек, ар бир адам баласы жаратылышты коргоого милдеттүү. Балдар, баарыбыз окуу китептен өз алдыбызча жалгыз тал менен сүйлөшүү деген чыгарманы окуп чыгабыз. Кана балдар, ойлонуп көргүлөчү. Эмне, тал дагы сүйлөйбү? Же бул акындын өзүбү? Өз оюңарды топтоп, суроого жооп берип, дептериңерге жазып, менин өз баракчама кетиргиле. Анда балдар үйгө тапшырма. Жеңи жок менен талдын монологун жаттоо. Экинчи, жеңи жок акындын чыгармалары боюнча класстер түзөбүз. Бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктап жатып, жеңи жоктун төмөнкү ырсаптары менен аяктайм. Тогузу болгун жылдыздын, туйгуну болгун кыргыздын, жетиси болгун жылдыздын, жетеги болгун кыргыздын, учу болгун кылычтын, учкуну болгун кыргыздын, сабы болгун кылычтын, сазы болгун кыргыздын демекчи, ар бириңер келечекте элдин чыгаан уул кыздарынан болушуңарга тилектешмин. Ушуну менен бүгүнкү сабагымды аяктайм. Саламатта бол.